Урматтуу кыргыз элим, бүгүн мен бир тууган сиңдим Оразайым Нарматованын сотун көрүп, азыркы мезгилде ыйлап, көзүм шишип отурган кезим. Ушул Оразайым Нарматованы аябай бир чоң кылмышкердей кылып, бир коррупционердей, бир нерсени тоноо уурдап, адам өлтүргөндөй кылып, 10 солдатты, 10 милицияны тизип алып, араң басып барган кызды сот залында бардыңыздар, күбө болдуңуздар. Менин айтарга деле сөзүм калбады. Эмне деген мамлекетте жашап калдык? Эмне деген адам болуп калдык? Сотторго да айтат элем. Сиздерде кыздар барбы? Балаңар барбы? Кызыңар барбы? Энеңер барбы? Жок дегенде госпитализацияга чыгарбайсыңарбы? Акыбалын көрүп туруп, жүрөгү оорулуусун көрүп туруп, башым менен сайылып, темирге жыгылып түшүптүр. Табалагандар андан көп, мейли, аларды Кудайга койдум. Аларга сөзүнө терикпейм дагы. Мен чычалай турган, териге турган аял эмесмин негизи. Бирок көдөнүмдө бир тууганымдын дагы күйүтүм. Ордумда отура албай, күндө уйкусуз күндөрүмдү өткөрүп жатам. Бул сиңдимдин ден соолугунан ажыратып атасыңар. Психологиялык, моралдык жагынан дагы жабыркатып атасыңар. Кайсыл кылган ишине айткылачы. Эмне кылган ишине? Кылмыштын топ курамы жок. Эчтекесинде далил жок. Эмнеге анча кыйнадыңар? Болгондо да кичинекей бир карыш кыздын эмнесин издеп таба албай атасыңар. Эмнеге анча энелерди, эжелерди сыздатып жатасыңар? Биздин мамлекеттин өнүккөнү ушулбу? Биздин мамлекеттин кыйын иштеп жатканы ушулбу? Биздин мамлекеттин адамдардын укугун коргоп, адамдардын психологиялык жана моралдык жагын укугун коргогон ушулбу? 13 күндөн бери ачка жатат, жыгылат да, чай ичпей, суу ичпей, тамак ичпей, бир гана караңдай суу менен ичип жатыптыр. Адам бир күндө тамак ичпей калсаң кандай болосуң? Кандай акыбалда болосуң? Бул азыркы көрүп жаткан сотту атамдын колунан телефонду алып көрсөткөн жокмун. Себеби жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. А мен өзүм ушунчалык психология жана моралдык жактан аябай сыгылып, аябай жабыркадым. А менин сиңдим кандай акыбалда? Кандай акыбалда отурат? Элестете аласыздарбы? Кандай адамдар табалап жатат? Мен таң калам. Биз адамбызбы? Биз кыргызбызбы? Биз аялдардын күчүнө жеттикпи? Аялдардан өч алып баштадыкпы? Биз аялдарга гана күчүбүз жетеби? Биз ушунчалык деңгээлге жеттикпи? Айтыңыздарчы, ушунчалык деңгээлге жеттикпи? Биздин өнүгүп жатканыбыз, биздин мактанганыбыз ушулбу? Бизде мындан башка да кыла турган жумуш жокпу? Тилине асылдыңар, жеке намысына асылдыңар, эмне гана кароолоолорду кылбадыңар? Мейли дедик, ага да чыдадык. Кудай бар, таразалайт бар, Кудайга койдум. Канча мага окшогон энелердин көз жашы, канча мага окшогон эжелер ыйлап жатат. Ошону да көрбөй табалап жаткандарыңарга силерде адамдык касиет жок болуп калыптыр. Жүрөк деген жок болуп калыптыр. Мына мен ыйлап аткандай, ошол эжелер ыйлап аткандай, эртең башыңарга, өзүңөрдүн балдарыңарга, өздөрүңөрдүн кыздарыңарга келет. Мен ар бир жазган фейктерге көңүл да бурбайм. Себеби карагандай жалган 1000 сомдук үчүн жазып жаткан комментарийлериңарга мен теңелбейм дагы. Бир карыш ден соолугун начарлап, канчалаган иммунитетин жоготуп жаткан менин сиңдиме ушунчалык дүрбөлөң салдыңарбы? Ушунчалык мамлекетке зыян келтирген адамдай кылып жарыя кылдыңар. Мейли, аныңарга да бирок Кудай алдында карала албайсыңар. Кудай алдында аны кара кылып каптай албайсыңар. Менин сиңдимди жок кылган аракет кылсаңар,
менин сиңдимди ушунчалык жаман көрсөңөр, келечекте Оразайымга окшогон далай кыздар өсүп чыгат. Макул, менин сиңдимдин тилин жабасыңар, сүйлөтпөй кое аласыңар. Бирок келечек муундарды сүйлөтө албай койбойсуңар. Госпитализацияга жаткырып койбойсуңар. Кайра СИЗОго алып кетиштир. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген көрүнүш? Бул эмне деген жашоо? Бул Кыргызстан деп атаганга болбой калды. Күнөөсү болсо айткыла, койбойсуңарбы? Кана кое алган жоксуңар. 2,5 айдан бери 3 айга жакындап СИЗОдо, сыз жерде эч кандай бир ремонт көрбөгөн. Мындайча айтканда, отура турган жер эместе кармап отурасыңар. Сызда, суукта канчалаган ден соолугунан айрыдыңар. Мен силерге сөзүм жок. Убагында ушул бир карыш кыз мен үй бүлөм менен, ата энем менен көз жашыбызды төгүп, чуркаган кайран күндөр, кайран мезгил, кайран убакыт. Бир гана тилине гана асылдыңар, андан башка несин асыласыңар? Несин айткылачы? Жаш экен сүйлөптүр, жаш экен, курч экен сүйлөптүр, аны жаштыкты кечирсе болот. Эмне үчүн башка адам өлтүргөн, мамлекетке канча зыян келген адамдар эркиндикте жүрөт, айткылачы. Эмне үчүн алар эркиндикте? Эмне үчүн менин сиңдим алардан да коркунучтуубу? Мен ошого таң калам. Эмне үчүн алар эркиндикте? Менин сиңдим эмне кылды? Эмне үчүн мынчалык кордойсуңар? Эмне үчүн канчалаган адамдар жыргап, куунап, сайрандап жүрөт? Анан бул байкуш кыз каттуу курс сүйлөп койгон үчүн ушул жерде отурушканга татыктуубу? Сүйлөшпөйсүңөрбү, диалогко келбейсиңерби, госпитализацияга чыгарбайсыңарбы? Айланайындар, соттор, адилеттүүлүк кана бизде ыйман, кана бизде ушул асыл жазып жаткан караандай фейктерге эмне үчүн закон жок? Мен үчүн мыйзам жок. Мен аларга жамандык кылган жокмун. Үйүм барып басып алган жокмун. Акчасын тартып алган жокмун. Мен теги эле таанам. Алар эмне үчүн менин да жеке намысым асылат? Эмне үчүн менин сиңдимдин жекесине намысын асылат? Аялдык касиетине асылат? Ата энесине аларга эмне үчүн мыйзам жок? Айтыңыздарчы. Эмне деген биз мамлекетпиз? Эмне деген биз деген жашоодо жашап жатабыз? Кыргызстан мамлекет ушулбу биздин өнүгүп жатканыбыз? Айткылачы. Азыр болсо башым менен көп этип жерге жыгылып түштү. Канча энелер ызылдады. Кайра эле СИЗОго алып бардыңар? Бул жөнөкөй эле бир электриктин, жөнөкөй эле бир мугалимдин кызы. Айланайын эле журт. Буну анчалык эле таркатып, анчалык чоң кылмышкерди кармап келгендей кылып жарыя кылдыңар. Мен силерге таң калам. Мейли жарыя кылгыла, мейли каралагыла, бирок Кудай алдында карай албайсыңар. Кудай алдында жооп бересиңер. Кудай силерде ар бириңерде жүрөк барбы? Жүрөк. Канчалаган адамдар, канча ушул малга чейин бийликти сындап, канча сөздөрдү айтып келишкен. Эмне үчүн алар эмес? Мен эле менин сиңдим ушунчалык опасный адам. Мен таң калам. Сүйлөшкүлө болуптур, күнөөсү болсо айткыла. Кармадыңар 2 ай, 1 ай жетет болчу. Эми психологиялык, моралдык ден соолугунан жабыркап жок кылганы калдыңар. Ушу бир кичинекей, бир карыштык кызды ушинтип жок кылганын атасыңарбы? Бул эмне деген? Бул эмнеге деген жашоо? Эмне деген Кыргызстан? Мен да кандай кылып кайрылам? Мен да энемин. Мен дагы бир тууганыммын. Мен андан башка бир тууганым жок. Мени көргүсү келбегендер, Оразайымды көргүсү келбегендер. Силер кирип мени көрбөй эле койгула. Мен силерди заставить эткен жокмун. Бирок бир боорум мага керек. Ачка, ал башы менен жыгылып түштү. Эшиктеги көчөдөгү итиң бир күн тамак жабай калса, ошого борор тамак бересиң. Бул эмне? Адам го бул, адам. Адамдарды мынчалык кордодуңар. Болгондо дагы кыздарды айланайын. Дагы эмне деген сөздөрдү айтышым керек. Мен ыйлай берип. Ушул жашоо деп калдым. Ушул дагы жашоо. Адамды кечирүү деген кандай бул? Акылдуу адамдар кечирип коет, кек сактабайт.
Айланайындар, біз адамбыз ғой. Біз бір-біріміз менен консенсусқа келіп сөйлешіп алсақ болады ғой. Мынчалық деңгээлге жеткенде келечек муундар кандай болот? Келечекте жашоо Кыргызстанда кандай болот? Ден соолугун каратканга мүмкүнчүлүк бергилечи. Госпитализация кылып жаткыргылачы мунун. Биздин генетикада болгон жүрөк оорусу козгоп атат. Эртең бул кыз жок болуп калса ким жооп берет? Айткылачы, ким? Көзүбүздү мынчалык май баскан болбойт. 1000 сом үчүн жаман комментарий жазган болбойт. Бунун баары арам тамак. Айланай фейктер ыйманга келгиле. Мунун баары арам тамак. Bir gün ошону жейсиңер, 2 күн жейсиңер. Эртең бул алган акчалар дагы жок болот. Жазып атат чекеден Facebook'та. Bir комментарий үчүн 1000 сом алышат экен. Мен мындайды мурун көргөн да эмесмин, уккан да эмесмин, таң калам. Ушундан көрө кара жумуштап, тырмалап, тамактап жегенибиз жакшы, адал жегенибиз жакшы, адал жүргөнүбүз жакшы. Жүрөгүбүздү оңдойлучу. Касиеттүү Кыргызстан деп атагандан да коркуп калдым. Айланайын адамдар, мынчалык деңгээлге жетип калгансыңар. Биз ар бирибиз өзүбүздүн ниетибизге жараша табабыз. Ар бирибиз пейлибизге ылайык жашайбыз. Бирок мынчалык дүйнөдө баарынан ужасный менин сиңдимби? Мен ушуга таң калам. Ошол 6 аял ушунчалык тоңку клубда бийлеп жүргөн, көчөгө чыккан бузук аялдардан да аябай страшныйбы? Айткылачы. Кылмышкерлерден, адам өлтүргөндөрдөн да страшный. Жазалагыла, кылмышын таап жазалагыла, каралагыла, көзүңөр менен, колуңар менен кармап каралагыла. Айланайындар, Адахан күйөө балаң деп да чыгыпсыңар. Силерде бет барбы деги? Адахан Мадумаровдун агайы катары эле тааныйм мен аны. Анын өзүнүн үй бүлөсү, аялы, карындаштары бар. Алар эгер ошондо болсо давно келип мен бетимди тутуп койсо керек. Мынчалык деңгээлге жетиш, ниже пленуска төшүп, ушундай каралоолорго кантип көрбөй туруп айтканыңарга, оозуңар барганыңарга мен таң калам. Мен мисалы силерди каралаган жокмун. Силердин көрбөй туруп айтканыңарды айтып жатам мен. Ошондо да мага карата суук сөздөр сүйлөп жатасыңар. Айланайын, мен сиңдим, апасы өппөгөн, жигит колум кармабаган кыз, мына мен өзүм чоңойтконмун. Сын сөзүнө ушунчалык эле чычалаттыбы баарыңарды? Садыр Жапаров деле чычалаган жок. Ал деле жакшы эле киши, бирок жанындагылар чычалап атат. Фейктер өздөрүнчө чычалап, мага ответ кайтарып жатышат. Мыйзам түрүндө болот деп өзү айтты Садыр Жапаров. Кана мыйзам, кана соттун чыгарган адилеттүүлүгү. Бүгүн муну кайра эле созуп алып кетти. Айланайындар, чыгарып койгула госпитализация. Атасыз да күтүп отурат. Бул жерде мен ыйлап отурам. Мен сиңдим кылмышкер эмес. Мен сиңдим деген бир ужасный бир коррупционер эмес. Бир бомба жардыргыч террорист эмес. Кандай кылып дагы түшүндүрөм мен силерге? Кандай? Бизде ушундан башка жасай турган жумушубуз түгөнүп калдыбы? Айланайындар, биз көзүбүздү ачайлычы. Акыр заман келерде жалгандарга ишенип, чынчылдарды көрө албай кускусу келип калат деген сөз бул эң туура экен. Мына ушул болуп жатат. Ушул биздин акыр замандын белгилери бул. Жалганды сүйлөйт, жалганды мынтет. Биз кайсы жалганды сүйлөйлү? Колдогонубуз чын. Видеолорунан бери көрүп атасыңар. Чуркаганыбыз чын. Болгондо да мени бир тууганым сиңдим микрофонду көтөрүп алып, аны бардыгы билет, көрүп атышат. Дагы кандай кылып мен ишендиришке да аракет кылбайм, бирок мезгил тараза, мезгил ишендирет. Менин сиңдимди госпитализацияга чыгарып койгула, урматтуу соттор. Ал деген жаш кыз. Бир эле менин сиңдимиз эрте менен перизаттын энеси какшап ыйлады. Айланайын, бизде жүрөктөр ойгонсунчу. Айланайын, эркектер, силер жок дегенде таба албай отургулачы. Жок дегенде бир калыс сөзүңөрдү айткылачы. Силердин үйүңөргө барып биз бир нерсе тартып же уурулук кылып келип, же силерди алдап тонуп кеткен биз эмеспиз. Силердин жон териңерди сыйрып, силерди алдап, мамлекетти куураткандар жүрөт сайрамда. Жүрөт алар жыргап. Менин сиңдим ошо кемпир абад үчүн ачык сүйлөп койгон үчүн күнөөлүү болуп отурат. Ушулбу биздин мамлекет? Ушулбу биздин эркин сөз? Кайран гана кыргыз, кайран гана аялдар.
кайран гана шордуу энелердин көз жашы. Дагы эмне деп айтам? Жазгыла, табалагыла. Мезгил тараза. Мезгил көрсөтөт. Мен көдөнүмдө кыйкыргымды, көдөнүмдөгү болгон чындыгымды айтам. Мен жасанып алып, силерге публика үчүн чыккан жокмун. Мен жүрөгүмдүн күйөтүнөн чыгып жатам. Эмне болду азыр? Эмне болду сиңдим? Сызып калып кетти. Ал кандай акыбалда? Башы менен темирге жыгылып түштү. Эмне болду? Ким жооп берет? Мына биздин мамлекеттин кылып жаткан иши. Мына соттордун адилеттүүлүгү. Мына андан кийинки келечек муундар эмне болот? Эртең буга бир нерсе эмне болот? Мына биз кыйын экенбиз кыргыз эли. Табалаганга, ушактаганга, каралаганга, бирөөнү жармаштырганга аябай уста экенбиз. Болгондо да эркек, жигиттер, азаматсыңар. Силерге кол чабыш керек. Ушундай башка кыла турган ишиңер жок. Каралап, ушундай жакшы иш кылып жатасыңар. Бирок акыры аягы тешип чыгарын унутпагыла. Биз жөнөкөй эле бир карапайымдын кызына ушунча эл каралап, ушунча мамлекет жүгүрдүңөр. Айланайын кемпир абад калсын деген үчүн ушунча кордук көрүшсө. Мен билбейм. Мен чоң уулум айтат, апа, неге мындай болуп калды кыргыз мамлекет? Мен Кыргызстанда мекенимде жашагым келет. Мекениме салым кошкум келет дейт. Анда чынчыл адамдар мамлекетте жашабай эле чыгарып таштагыла. Ушулбу? Далили жок. Дагы эмне деп айтам? Менин башка сөзүм жок. Ыйлай берип, көз жашымды төгө берип, көдөнүмдө кыйкырыгымды айта берип, ушул мезгилге жеттим.